Seni emne тосуп жатат? Чарчадыңбы? Жетиштүү эс албай жүрөсүңбү? Күчүң жокпу? Же убактыңбы? Жашаган жериң же үй бүлөң оюңдагыдай эмеспи? Жашооңду өзгөртүүгө деги эмне тоскоол болуп жатат? Акчаң жетишпей жатабы? Же тааныштарыңбы? Кандай ойлойсуң? Балким сени тосуп жаткан нерсе бул сен? Сага тоскоол болуп жаткан нерсе сенин шылтоолоруң. Алар сенин башыңда кайра-кайра жаңырат. Анткени сен алар менен жашап калгансың. Анткени алар менен сенин чөйрөң жашап калган. Азыр муну токтот. Өзүңдү аячты токтот. Бар жашоосун мындай өткөрүп жаткан ийгиликсиз адамдарды айланаңа чогултууну токтот. Кимдир бирөөнүн кымбат унаасына же саатына көрө албастык кылба. Анткени ал бул үчүн тырышып эмгек кылган. Ал дагы сен сыяктуу эле. Болгону ал максаттарына карай умтулду жана аягына чыкты. Ал күн сайын өзүнүн үстүнөн иштеди. Ал шылтоолорду издебеди, мүмкүнчүлүктөрдү издеди. Башкаларды эмес, өзүн укту. Андыктан башты бийик көтөрүп аракетиңди башта. Сен көп окуйсуң, көптү билесиң, бирок эч нерсе кылбайсың. Учурдун келишин күтө бересиң, бирок ал эч качан келбейт. Мезгил өтүп жатат. Азыр болбосо башка ылайыктуу убакыт болбойт. Баштоо үчүн эң сонун учуруң азыр. Эртең эмес, кийин эмес, азыр. Бул фраза эсиңде болсун. Ийгиликсиздик менен ийгиликтин ортосунда эртең деген чоң ажырым жатат. Күн сайын кыялдарыңа карай кадам ташта. Эгер бул видеодон кийин да сен алгачкы кадамыңды таштабасаң, анда ийгиликсиз байкуш бойдон каласың. Көздөрүң көрүп жатса, угуп жатсаң, кол бутуң иштеп жатса, демек сенде максатыңа карай умтулууга бардык нерсең бар экен. Эч бир көйгөй, эч кандай чөйрө сага тоскоолдук кыла албайт. Чындап кааласаң аны кыла аласың. Эгерде шылтоолорду мойнуңа алсаң, анда ушунун өзү алгачкы кадамың. Бардык актануулар булар иллюзия, булар жалган. Коом сага аларды таңуулап жатат. Бир да ийгиликке жетпеген адамдар сага да үмүтсүз сөздөрүн айтышат. Алар сени артка тартышат, алар сени курчап турушат. Эң кызыгы, сен жалгыз өлөсүң. Ийгиликке да өзүң жетесиң. Андыктан каалаганыңдай жаша, тобокел кыл, актанууларды токтот. Токтотууга сенде жетиштүү убактың, күчүң, билимиң бар эмеспи? Тажрыйбаң дагы бар. Максаттарыңды ишке ашырууга сенде керектүү болгондун баары бар. Бардык жакшылык сыноо менен башталат. Жана бул оңойго турбайт. Ийгилик сага оңойчулук менен келбейт. Кээде сага оор болот. Өтө оор болот. Бирок сен аны сүйсөң, өсүп жатканыңдан ырахат ала баштасаң, күн сайын өнүгүүдөн жыргалчылык сезе баштасаң, сен ийгиликке жетесиң. Жана мен билемин, бул сенин колуңдан келет. Бул сенин жылың, сенин күнүң, сенин саатың, сенин жашооң, сенин оюнуң. Мында сенин эрежелериң жашайт. Кандай жашашты өзүң тандайсың. Бир гана сен. Бүгүнкү жетишкендиктериңдин баары кечээги аракеттериң. Болгону алгачкы кадамыңды ташта. Азыр болбосо анда качан? Эртең деп канча күнүң өттү? Азыр жашап жатасың. Андыктан жашооңду өзгөртүүнү ушул жерде жана азыр башта. Apple компаниясынын негиздөөчүсү Стив Джобс бул жарыктык менен коштошоор алдында эмнелерди ойлонуп, кандай сөздөрдү айтып кеткендигин билесизби? Стив Джобс кайталангыс, уникалдуу инсан эле. Ал тууралуу ар ким өз деңгээлинде ой жүгүртөт. Бирок ал коомго аянбай чоң жаңылык киргизгендиги акыркы жылдардагы эң белгилүү жана бизнес жаатында өтө ийгиликтүү инсан болгондугу талашсыз чындык. Ал ээлик кылган активдер $7 миллиард менен бааланды. Колуңуздагы iPhone анын эң зор эмгеги болгон. Стив Джобс 56 жашында ашказан рагы артынан бул дүйнө менен коштошкон. Мындай инсан
ичер суусу түгөнөөрдө бүткүл өткөргөн өмүрүн көз алдына келтирип, жашоомдун бүтүшү ушулбу, тапкан нерселеримден ушинтип эле айрылып каламбы деп эмнелерди ойлонуп, эмнелерди айтып кеткендигин бөлүшөбүз. Анда эмесе баштадык. Мен бизнес чөйрөсүндө ийгиликтин туу чокусуна жеттим. Башкалардын көз алдында менин жашоом ийгиликтердин жашоосу көрүнөт. Бирок жумуштан тышкары жашоомдо кубанычтар өтө аз болду. Акыр аягы байлык бул жөн гана менин жашоомдогу көнүмүш нерсеге айланды. Эми болсо ооруканада жатып, бүтүндөй өмүрүмдү көз алдыма келтирип, ушуну түшүнүп жатамын. Көрсө, мендеги атактуулук, эбегейсиз байлык өлүм алдында маанисиз болуп, эч нерсеге арзыбай калат экен. Сиз кимдир бирөөнү айдоочу катары жалдап алууңуз мүмкүн. Сиз үчүн иштей турган адамдарды да тапсаңыз болот. Бирок сиз канчалык бай болбоңуз, дартыңызды ала турган адамды жалдай албайсыз. Материалдык нерселерди табууга жана сатып алууга болот. Бирок сатып алууга болбой турган, табылбай турган бир нерсе бар. Жашооңуз бүтүп баратса, аны сатып ала албайсыз. Андыктан өзүңүздү баалаңыз жана башкаларды урматтаңыз. Адам баласы канчалык улгайган сайын ошончолук акылдуу боло баштайт экен. Жана барган сайын көптү түшүнө берет экен. $30 турган саат менен $300 саат бир эле убакытты көрсөтөт. $30 капчык көтөрөбүзбү же $300 экөөсү тең бирдей эле суммадагы акчаны батырат. $150 000 турган автомобилде жүрөбүзбү, $30 000 унаадабы, жүрүүчү жолдор, аралыктар бир жана бир эле жерге барабыз. 300 метр квадрат аянттуу үйдө жашайсызбы же 3000 метр квадраттуу хан сарайда жашайсызбы? Баары бир жалгыздык бир күн келет. Акырында баарыбыздын бара турган жерибиз белгилүү. Муну менден эч ким ката деп талаша албайт. Мен түгөнүп жаткан өмүрүмдү өз көздөрүм менен көрүп турам. Сиздин чыныгы жан дүйнөңүздөгү бакыт материалдык байлыктардан көз каранды эмес. Эгерде учакта 1-класста учуп баратып кулай турган болсоңуз, кадимки эле эконом класста учуп бараткандар менен чогуу кулайсыз. Мага азыр ден соолук керек. Миллиардер бай болсом дагы, аны мага эч ким саткан жок. Жашоодо эмнелерди гана көрбөдүм. Менде азыр материалдык жактан эч кандай чектөө жок. Менин байлыгым кээ бир мамлекеттин байлыктарынан дагы көп. Бирок ал байлыктар мени сактай албай турат. Жашоодогу эң чоң максатым болгон Apple компаниясын негиздедим. Аны дүйнөдөгү эң алдыңкы, эң кымбат корпорацияга айланттым. Мен максатыма жеттим. Тоонун эң бийик чокусуна чыктым. Бирок ал максаттарга жетүүдө өмүрүмдү, ден соолугумду садага чаптым. Муну түшүнөсүз деп ойлойм. Жашоодогу эң чоң бакыт жаныңызда чын дилиңиз менен баарлаша турган досуңуздун же жакын адамыңыздын болуусу. Стив Джобстун ою боюнча, жашоодогу эң керектүү талашсыз 5 чындык. Балдарыңыздарды тарбиялап жатканда бай болууга эмес, бактылуу болууга үйрөтүңүздөр. Анткени алар чоңойгондо нерселердин баасын эмес, баалуулугун билишет. Тамак ашты дары катары азыктаныңыздар. Болбосо дарыны азык катары колдонуп каласыз. Сизди жакшы көргөн адамдар сизден кетүүгө 100% себеби болсо дагы, сизден кетпөөнүн, туруктуу болуунун бир себебин табышат. Адам болуп жашоо менен адамгерчиликтүү адам болуп жашоонун ортосунда чоң айырма бар. Эгерде тездикти кааласаңыз, жалгыз басыңыз. А эгерде алыска барууну кааласаңыз, анда чогуу басууну үйрөнүңүз. Эми болсо, дүйнөнүн эң мыкты 6 дарыгерлери жөнүндө айтып берейин. 1. Күн нурлары.
экинчи эс алуу, үчүнчү денени чыңдоочу көнүгүүлөр, төртүнчү диета же болбосо мүнөздөп тамактануу, бешинчи өзүңүзгө болгон ишеним, алтынчы достор. Буларды жашоонун ар бир тепкичинде сактап, сергек жашоо менен рахат алыңыз. Стив Джобс. Мына достор, бүгүнкү видеодо Стив Джобстун өлөр алдындагы кээ бир сөздөрү жана буга байланыштуу бир топ кеңештери менен бөлүштүк. Биз бул сөздөрдөн улуу жаратуучубуз тарабынан өлүм периштеси жиберилгенде, улуу Аллахтын каалоосун эч ким, эч нерсе четке кага албастыгына дагы бир жолу ынандык. Ден соолуктун жана чөйрөбүздөгү жакын инсандарыбыздын кадырына өз убагында жетүүбүз керектигин түшүндүк. Атактуу жана бай адамдардын дагы жашоосунда албетте арман, өксүктөр болорун жеткиргибиз келди. Ал эми биздин ислам динибизде бул нерселердин баары ачык айкын айтылган. Бүткүл адамзаттын асылы, көсөмү болгон пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам хадисинде адамдардын көбү баркын билбеген эки жакшылык бар. Алар ден соолук жана бош убакыт деп мындан нечен кылымдар мурун айтып кетпеди беле? Мүнөздөп тамактанууга байланышкан сүннөттөрдү, эң чырайлуу мамилени, көпчүлүк менен макулдашып кеңешүүнү, спортту, деги эле адамгерчиликтүү адам болуп жашоону өз жашоосунда ким көрсөтүп кетти эле? Алланын сүйүктүү элчиси, биздин үлгүбүз болгон пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам эмес беле? Улуу Аллах Таала берген ден соолуктагы аманат, убакыттагы аманат. 5 күндүк өмүрүбүздү кантип жашоо, кантип убакытты өткөрүү, кандай адам болуп, кандай адамгерчиликтүү адам болуп жашоо өзүңүздүн тандооңуз. Мурда дайыма бир нерселер жөнүндө кыжалатта жүрчүмүн. Балким бул иштин жыйынтыгы жакшылык менен бүтпөсөчү? А балким жумшалуучу акчалар киреше эмес, чыгыш алып келсечи? Эгер маектешүү ойдогудай болбой калсачы? Телефон чалсам терс жооп беришсе кантем? Жакын адамым санаага түшүп калсачы? Ак окус ишке ашпай калсачы? Саякатка барсам балким жакпай калсачы? Жана башка ушул сыяктуу. Бирок көптөн бери дээрлик эч нерсе жөнүндө кыжалаттанбай калдым. Тырышчаактык менен аракеттенемин жана эмоцияларымды башкара алуудамын. Мындай натыйжага жетүү үчүн көп сандагы китептерди окуума туура келди. Алардын ичинен эң маанилүүсү Дейл Карнегинин «Тынчсыздануу сезимдеринен кантип арылууга болот» аттуу китеби болду. Биринчи кезекте эскерте кетүүчү жагдай: тынчсыздануу дегенде мен ооруну же физикалык тынчсызданууну эмес, психологиялык тынчсызданууну назарга тутуп жатамын. Эч маани бергенсизби? Сиз кыжалаттанып жаткан нерселер же келечекте болуучу нерселер тууралуу болот, же өткөн мезгилиңиздин айланасында болот. Жада калса, биз ооруганыбызда психологиялык тынчсыздануубуз жакынкы келечегибиз жөнүндө болот. Кокус оору күчөп кетсечи, а кокус өлүп калсамчы? Балким мындай, а балким тигиндей болсочу. Башкача айтканда, келечек менен байланышкан. Же болбосо, тынчсыздануулар өткөн чак менен байланыштуу болушу мүмкүн. Өкүнүчтөр. Мисалга, ушуну кылбай эле койсом болмок. Эгерде тигил жакыным тирүү болгондобу? Жанымда болсо кана. Аны менен урушпай эле койсом болмок. Жана башка. Келер же өткөн чак менен эмес, учур чактын өзү менен жашоону кантип адатка айландырабыз?
Бул тууралуу кийинки видеолорубуздун биринде башка китептен сөз кылмакчыбыз. Бүгүн болсо Дейл Карнегинин «Кантип кыжалаттан арылабыз» аттуу китебиндеги 3 алтын эреже тууралуу сөз кылсак. Биринчи, Карнеги айтат: биз эң эле жаман деп эсептеген жыйынтыктагы чындыгында элестеткенибизчелик коркунучтуу эмес жана жашообузду талкалоого жөндөмсүз. Андыктан кандайдыр бир тынчсыздануу жашообузга тоскоол болуп жатса, анда өзүңүзгө мындай суроо бериңиз: эң жаман натыйжа болсо кандай болмок? Ооба, эң жаманы болсо. Бул суроого мээбиз жооп издегенде эң коркунучтуу болгон жоопту аныктап чыгат жана конкреттештирет. Ошентип, аз же көп ыктымалдуу айкын картинаны пайда кылат. Буларды туйсак, көп варианттагы окуялардын болушу эң начар болгон жыйынтыкка алып келбестигин жана жашоо улана беришин түшүнөбүз. Мисалы, убагында эки партнерім үчөөбүз шаарга биринчи жолу балыктан даярдалган тамактар жасоочу Тестатым кафесин ачтык. Жана болгону 1 жылдын ичинде 4 түрдүү филиал ачууга жетиштик. Убакыт өтүп, жайында балык желинбейт деген стереотип пайда болду. Жана ар жылы жай мезгили жакындаган сайын жогорудагы 4 ресторан жөнүндө ойлой баштадым. Ижара акысы, 20 жумушчуга айлык акы төлөө жана башка чыгашалар. Эч ким балык жебей койсо, биз эмне кылабыз? Ишенесизби, жокпу? Мен түндөлөрү жакшы уктай алчу эмесмин. Эч ким менен жай баракат сүйлөшө да алчу эмесмин. Ар бир келген күн мага каршыдай сезилчү. Ошентип жай дагы келди. Албетте, кирешебиз салыштырмалуу азайган эле. Бирок жыйынтыгында жашоомда бизнесибиз да кыйраган жок. Сезонду кичинекей жоготуу менен баштан кечирдик. Ушунун баары үчүн мынчалык ойго батуунун кереги бар беле? Албетте жок. Качан бул китепти окуганымда, мурдараак окуганымда болмок экен деген ой келди. Жана жогорудагы кыжалатчылыктар орунсуз болгонун түшүндүм. 3 айда эң жагымсыз жыйынтык кандай болмок деген суроонун жообун эми элестете аламын. Жообу бир дагы соода болмок эмес. Жада калса, мындай болгон учурда дагы буга чейинки кирешелер менен же бирөөдөн акча алып сезонду баштан кечирмекпиз. Кийинчерээк карыздан кутулуп коймокпуз. Ушул эле, мындан сырткары эч нерсе. Бирок айрыкча ошол убакта канча стрессти баштан кечиргеним Кудайга маалым. Адам баласы болбогон нерселер үчүн кыжалатка түшөбүз. Муну менен кымбат болгон ден соолугубузду жоготуудабыз. Күн ичинде эле көптөгөн санааларга батабыз. Уюлдук телефонубуз сынса, нервтенебиз. Компьютерибиз бузулса, эми ансыз кантип иштеймин дейбиз. Кир жуугуч машинабыз иштебей калса, ачуубуз келет. Же бөлмөңүздүн босогосун кимдир бирөө бут кийими менен кирип булгаса. Бирок эске алсак болот. Кантсе да белгилүү бир убакка чейин сыналгысыз жашап турсак болот. Ошондой эле компьютерибиз оңдолгончо смартфонуңуз же башка гаджет аркылуу оңой иштериңизди бүтүрүп турсаңыз болот. Кир жуугуч машиналарыңыз иштегенче ата-энелерибиз сыяктуу кирлериңизди колдо жууп турсаңыз эмнеге болбосун. Эсиңизде болсун, ушул сыяктуу санаалар менен жашооңузду кыскартып жатасыз. Кандайдыр бир буюмуңуз бузулса, дароо өзүңүзгө суроо узатыңыз. Эгер кимдир бирөө келип, жаңы уюлдук телефонду же компьютерди 2 айлык жашооңуз үчүн беремин десе, алмаштырмаксызбы? Каршы болмоксуз да туурабы? Андыктан ойлонуңуз. Ойго салып жаткан нерселер өмүрүңүздөн кымбатыраакпы? Менимче 99% учурда албетте жок деп жооп берсеңиз керек. Эгер ушул жоопту кабыл кылсаңыз жана аны менен тил табыша алсаңыз, натыйжада алдыдагы санаалардан алыс болосуз. А эгерде сиздин кыжалатчылыктарыңыз өткөн менен байланыштуу болсо, анда өткөн деген сөздүн үстүнөн ой жүгүртүңүз жана өткөн сөзү өттү деген маани менен байланыштуу экенин түшүнүңүз. Башкача айтканда, өткөн чакта болду жана ал жакта калат. Жада калса, кааласаңыз да эч качан эч нерсени өзгөртө албайсыз. Жада калса, кааласаңыз да эч качан эч нерсени өзгөртө албайсыз. Андай болсо, буга кайгырууга негиз барбы? Карнегинин 2 эрежеси. Эгерде бирөөгө жакшылык кылсаңыз, ордуна эч нерсе күтпөңүз.
башынан эле кайтарымсыз жакшылык кылып жатканыңызды ойлонуңуз. Ыраазычылык билдирсе жакшы, билдирбесе бул дагы жакшы. Мисалы, биз бул видео аркылуу көпчүлүккө жакшылык кылууну көздөгөнбүз. Видеолорубуз кээ бирөөлөрдүн жашоосундагы өзгөрүүлөргө канчалык бир деңгээлде себепчи болушу мүмкүн экендигин билебиз. Ошол эле учурда кимдир бирөөгө таасири болбойт. Бирок биз башынан эле муну кайтарымсыз кылууга өзүбүздү даярдаганбыз. Жана ордуна эч кандай ыраазычылык талап кылбайбыз. Албетте, кимдир бирөө көрүп ыраазычылык билдирсе же жактырса бизге жагымдуу болот жана кубанычыбызга себепкер болот. Бирок бир нерсени экинчи нерсе алуу үчүн гана кылуу дээрлик дайыма жакшы жыйынтык бербейт. Айталы, бирөөгө моралдык же материалдык жактан жардам бердиңиз. Бирок сиз чындап муктаж болгон учурда ал сизге жардам бербесе, көңүлүңүз чөгөт эмеспи? Мына ошондуктан кылган жакшылыгыңыздын ордуна эч нерсе күтпөңүз. Жана бул учурда сизге жакшылык кылышса, кубанасыз. Үчүнчү кеңеш. Бирөөнү жек көрүү эч нерсеге татыбайт. Жада калса, ал душманыңыз болсо да. Жек көрүү өтө күчтүү жана кымбат эмоция эмеспи? Эгер бирөөнү жек көрсөңүз, ага эң кымбат нерсени короткон болосуз. Уйкусуз түндөрүңүздү, тамактануудагы табитиңизди, энергияңызды, убактыңызды, кан басымыңызды, ден соолугуңузду. Жалпысынан алганда, сиз бактыңыздага тартуулайсыз. Ишенип коюңуз, сиздин жек көрүүңүз душманыңызга эч кандай таасир бербейт. Ал сизге гана тоскоол болот. Андыктан өзүңүзгө кылынган эң чоң жакшылык кимдир бирөөнү жек көрүүнү токтотуу. Урматтуу достор, мындан ары бул сыяктуу видеолорду өткөрүп жибербөө үчүн каналыбызга катталыңыз. Видеону бөлүшүп, балким жакындарыңыздын кыжалаттан арылуусуна себепчи болуңуз. Жогорудагы эрежелердин кайсынысы сизге таандык? Оюңузду калтырыңыз. Сиздин оюңуз маанилүү. Эрежелерди эске салабыз. Биринчи. Биз эң эле жаман деп эсептеген жыйынтык дагы чындыгында элестеткенибизчелик коркунучтуу эмес. Жана жашообузду талкалоого жөндөмсүз. Экинчи. Кылган жакшылыгыңыздын ордуна бир нерсе күтпөңүз. Бир нерсени экинчи нерсе алуу үчүн гана кылуу дээрлик дайыма жакшы жыйынтык бербейт. Үчүнчү. Жек көрүү эч нерсеге татыбайт. Кийинки видеого чейин. لا تحزن. Кайгырба. Ишин жүрүшпөй жатса, балким андан да жакшы болуусу үчүн жүрүшпөй жатат. Же болбосо, чындыгында эле болбоосу керектиги үчүн болбой жатат. Учкан куштарга карачы, эгин да эгишпейт, көчөт да отургузушпайт. Алардын ырыскысына кепил болгон Аллахым, сенин ырыскыңды көз жаздырында калтырабы? Болгону сен сурашты бил. Кайгырба. Инсандар сенин жүрөгүңдү эзишсе да кайгырба. Мээримдүү Алла эзилген жүрөктөр мененмин деп буйрбады беле? Андай болсо, эмне деп кайгыруудасың? Эй инсан, күндүз сыяктуу жанып турууну кааласаң, түн сыяктуу капкара напсиңди өрттө. Дартым бар деп жатасың. Дарт инсанды эгесине алып баруучу аялдама. Сен муну билбейсиң. Сен ойлобо, дарт бир гана менде бар деп. Ушуну билгин, сендеги дартты, кайгыны неымат деп эсептегендер да бар. Үмүтүңдү үзбө бир тууганым. Юсуф алейхиссаламды эсте. Дарт кайсыл жерде болсо, шыпа, бакыт ошол жерге барат.
жокчулук кайсыл жерде болсо, ырыскы неаматтар ошол жерге барат. Суроо кайсыл жерде болсо, жооп да ошол жерге барат. Кеме кайсыл жерде турса, суу да ошол жерде болот эмеспи? Сууну изде. Айланаңда кургакчылык болуп турса да, аны издөө менен шаркыраган сууларды табууга болот эмеспи? Билесиңби? Бул дүйнө байлыгы Алланын неаматы, жылмаюусу. Бирок ага карап мас болбо. Кайгырба. Деңиз дарыяга, дарыя океанга батпаган сыяктуу, ашык болбогон адамга түшүндүрсөң да түшүнбөйт. Дарт адамды эгесине алып баруучу аялдама десең, эч ишене албайт. Көңүлүңдө кыпындай жарык нуру болбогон адам жанбайт, жана албайт. Бутум сынды деп кайгырба. Алла сенден алган бут ордуна канат берет. Кудук астында калдым деп кайгырба. Юсуф кудуктан чыкты да ошол өлкөгө султан болду. Муну унутпа. Сен каалаган бир нерсе болсо, бир жакшылык. Болбосо, 1000 жакшылык. Өтмүш жана келечек инсан үчүн. Же болбосо, акыйкат ааламы бир. Бул аалам бир түш сыяктуу. Жаңылыштыктарга алданба, эй инсан. Түшүңдө колуң кесилсе да коркпо. Колуң өз жайында. Дүйнө бир түш болсо, сенин башыңа келгендер да түш менен кете турган нерселер сыяктуу. Эмне мынчалык кайгырасың? Эмне мынчалык чөгөсүң? Бардык нерселер сага бири артынан экинчиси келип, чыдай алгыс абалга келтирсе да, эч качан чегинбе. Кайтпа. Анткени дал ушул убакыт жакшылыкка кетүүчү жолдун эшигин ачуу убакыты. Бул ааламдын, мейкиндиктин китебин ачуучу да сенсиң. Ач да өзүңдү оку. Эй инсан, билесиңби? Бул ааламдын эң азаптуу узак жолу да сага берилген китеп ичинде эң жөнөкөй чечимдер менен сага жол таап берген. А бирок сен муну да билбейсиң. Дартың эмне болсо болсун, коркпо. Болгону үмүтүң Аллах болсун. Баары бир нерсеге ишенишет, а сенин ишенгениң да бир Алла болсун. Эч бир күнөө Алланын улуу мээриминен чоң эмес. Бирок ошондой болсо да сен күнөө кылбоого аракет кыл. Кайгырба. Дартың эмне болсо болсун. Бир нур сыяктуу даарат ал да, бир бөлмөнүн бурчуна бир сажда кыл. Бир отур да ыйла. Кааласаң эч сүйлөбө, унчукпа. Ал сени жана сенин дарттарыңды сенден да эң жакшы билүүчү. Унутпа. Тилек кылууда ага эзилген, муктаж бир жүрөк менен дуба кыл. Анткени Алланын рахмат мээрими, эхсаны көңүлү эзилген кишиге туп-туура учат, барат. Инсандардан эч качан жардам күтпө. Анткени алардан да Алланын рухсатысыз эч кандай жардам келбейт. Алар өздөрү да сен сыяктуу муктаж.
Жашоодо ийгиликтериңиз жокпу? Өткөн жана азыркы күндөрүңүз купулуңузга толбой, тескерисинче кыйынчылыктар, башаламан жашоо каптадыбы? Анда буга бөгөт коюуга убакыт келди. Ассалому алейкум, урматтуу көрөрман. Биздин каналга кош келиңиз. Сөз бергенибиздей, бүгүнкү видеобуз деги эмне үчүн китеп окушубуз керек, анын кандай пайдалары бар деген суроолордун айланасында болмокчу. Анда эмесе баштадык. Урматтуу көрөрман, акыл калчап көрүңүзчү. Ийгиликтүү болууну каалабаган адам барбы? Кызыгы, ийгиликтүү инсандар көп окушканын угуп эле жүрсөк да, күн сайын жок дегенде 20-30 мүнөт китеп окууга мойнубуз жар бербей келет. Анда ийгиликтериңиз үчүн деги эмнелерди кылып жүрөсүз? Ушул заман, ушул учур билимдүүлөрдүн заманы экени белгилүү. Билимсиз болсок, кээ бирөөлөрдүн куралы же курмандыгы болуп калышыбыз толук ыктымал. Фейсбукту жетектеген эң жаш миллиардерлердин бири Марк Цукерберг 2 жумада бирден чоң көлөмдүү китеп бүтүрсө, эң бай адам болгон компьютерди ойлоп тапкан Билл Гейтстин күн сайын окуганы 400-500 бет. Анын акчасы убагында 10 мүнөт сайын $1,000,000 көбөйүп турган. Айтарыбыз, китеп окуу бир эле илим бозго эмес, бизнесменге да, саясатчыга да, журналист дыйкан, чабанга да керек. Өнүккөн батыш өлкөлөрүндө күнүмдүк кылына турган иштердин тизмесинде окуу 18-орунда турат. Ал эми өлкөбүздө ошол тизмеде китеп окууга деги эле кезек барбы? Аллах Таала айтат: Окуу. Жараткан эгеңдин аты менен. Ыйык Куранда канча миңдеген буйруктар бар. Ошолордун ичинен эң биринчи жогорудагы «Икро» окуу деген буйрук түшүрүлгөн. Алгачкы түшкөн 5 аятта окуу буйругу 2 жолу кайталанып келген. Окуунун жашоодогу маанисин ушундан эле түшүнсөк болот. Башка сөзгө кажет барбы? О, менин бир тууганым, окуу Куранда эң биринчи орунда. Ал эми сиздин жашооңуздачы? Алланын Курандагы «Икро» оку деген алгачкы буйругу адамзатка аманат кылынган, чексиз улуулукка, арулукка жетиш үчүн берилген озыйпа, чакырык. Китеп мени кантип өзгөртө алат деп ойлогон болсоңуз, анда колуңуздагы китепке караңыз. Ал дагы бир убакта жыгач болгон. Көп окуунун сыры окуган китебин сүйүүдө, тагыраагы кызыккан китебин тандап окууда жана фазилетин билүүдө. Адамга болгон эң чоң инвестиция — билим. Китеп акыл берет, акыл сурабайт. Сырын ачат, сыр сурабайт. Ким китепти дос тутса, жашоосу ар дайым алдыга жыла берет. Бүгүнкү окурман, эртеңки башкаруучу. Китеп окуу бул убакыттан утуу. Илим каймактарын издеп топтоо үчүн элдер жылдар бою изилденишет. А сиз ошол топтолгон илимдердин сересине аз убакытта гана жетесиз. Кино китеп бергендин 1/10 да бере албайт. Анткени кээ бир нерселерди аткаруу чеберчилиги сөз чеберчилигине жетпейт. Эгер сиз окубасаңыз, билинбей эле каарып каласыз. Жашыңыз 20да же 80де болушу маанилүү эмес. Ал эми сиз окусаңыз, дайым жаш жана умтулган бойдон каласыз. Эгер балдарыңардын акылдуу болуусун кааласаңар, анда аларга жомок окуп бергиле. Андан да акылдуураак болушун кааласаңар, дагы көбүрөөк жомок окуп бергиле. Кан жаныбыз сууга ар дайым муктаж болгондуктан, аны ичүүнүн белгилүү бир убактысы белгиленген эмес.
аны каалаган убагыбызда ичкенде эле китеп окуунун да так белгиленген убактысы жок. Китеп да руханиятыңызды азыктандыруу үчүн керектелген суудай болгон эң зарыл каражат экенин эсиңизден чыгарбаңыз. Ал эми өлкөбүздө китеп аз окулгандыгынын себебине келсек, анын пайдалары көпчүлүк тарабынан жеткиликтүү түшүнүлгөн эместигинде. Деги окуунун кандай пайдалары бар? Эми бул тууралуу сөз кылсак. Төмөнкү 10 пайда жашооңузду китеп окуу менен кооздоого жол ачат деп ишенебиз. Китеп окуу акылыңызга акыл кошот. Китеп окуу маалында биз башкы каармандын кубанычын, кайгысын өзүбүздө жашатып, ага айланып кеткендей абалда болобуз. Көркөм чыгармаларды окуу менен адам айланасындагыларды туура түшүнүүгө калыптанат. Китеп окуу менен кызыктуу адамга айланасыз. Жогорку интеллектуалдык деңгээл сизди айланаңызга кызыктуу кылып көрсөтөт. Андан улам айланаңыздагылар талкууларда, таанышууларда, баарлашууларда сизге ишеним артып, сизге карата жакшы ойдо калышат. Китеп окуу жашоого максат коюуга көмөктөшөт. Адам китепти канчалык көп окуса, ошончолук жакшы каарманга аракет кылып, жашоосун китептегидей кылып жашоого умтулат. Ошондой эле көп окуган адам максаттарды так кое билүү менен бирге кыйынчылыктардан оңой кутула алат жана сүйүүгө бай келет. Эс тутумду жана ой жүгүртүүнү жакшыртат. Адам китеп окуган сайын жаңы маалыматтарды алуу жана эске тутууга аракет кылуу менен мээсин машыктырган болот. Сөз байлыгыңызды кеңейтет. Китеп окуу маалында окурман көптөгөн жаңы сөздөрдү кезиктирет. Натыйжада аны сөздүктөрдөн карап отуруп, сөз корун кеңейтет. Эч болбоду дегенде анча түшүнө бербей жүргөн сөзүнүн маанисин тереңден билип алат. Китеп окуу жазуушылыгыңызды арттырат. Китеп окуунун сыйкырынан адам кантип автордук жазуу стилин өздөштүрүп алганын байкабай калат. Ачык айрым болууга жардам берет. Көп окуган адамдардын идеяга бай экендигин байкап эле жүрсөңүз керек. Ошондуктан көп окуган адамдар кичинекейден чоң идея табууга жөндөмдүү келишип, кеңешчилерге анча муктаж болушпайт. Көп окугандар жаңы нерсени тез түшүнө алышат. Ошондуктан чет тилин, математиканы жана башкаларды үйрөнүүдө кыйналышпайт. Китеп ааламдагы жакшы нерселерди көрсөтөт. Ыктыярчылар жана кайрымдуу иш-чаралар менен алектенгендердин негизги курамын китеп окуучулар түзүшөт. Анткени алар баардык жерден жакшы нерселерди таап көрө алышат. Жагымсыз абалдардан качышпайт, жардам берүүдөн да аянышпайт. Ошондой эле алар мындай көз карашты башкаларга жуктурууга аракет кылышат. Урматтуу көрөрман, жогорудагы материалдар сизди аз да болсо шыктандырган болсо, куттуктайбыз. О, менин бир тууганым, билимсиз, сүйүүсүз, маданиятсыз чөлдөрүнөн кутулуп, гүл жыттанган жолдордо жүрүүнүн убагы келди. Түндөлөрү инсандар рахатта уктап жатканда, ай нурунун астында, саждаларда кайгыларыбызды айтуунун убагы келди. Көчөлөрдө ар тарапты карап, сүйүү издештин ордуна, силерге күрөө тамырыңардан да жакынмын деген Алланы сүйүүнүн убагы келди. Ал үчүн жашоонун убагы келди, бир тууганым. Урматтуу көрөрман, видеобуз сизди эмнеси менен шыктандырды? Учурда кайсыл китепти окуп жатасыз жана кайсыл китепти сунуштайсыз? Сиздин оюңуз маанилүү. Инсан бир максат койсо, көпчүлүк менен алыска бара алат. Максатыбыз жакшы иштин көпчүлүккө таркалуусу. Селге менин тиешем жок деген жамгыр тамчысы болбоңуз. Жакшы иштерди кылуучу эки топ бар. Биринчи топ жасоо менен алек болсо, экинчиси таркатуу менен. Биз болсо бул чакан китепти сунуштайбыз. Китепти тандап, пайдалуусун окуңуз. Кийинки видеобуздан таасирдүү окуяларга күбө болосуз. Биздин каналдан жан дүйнөңүзгө жана акылыңызга
пайдалуу азыктарды алып тура аласыз. Жараткан бизди жалаң гана жакшылыктары менен сынасын. Бактылуу болууну эңсеп, бирок эмне кылууну билбей жатасызбы? Анда бул видео сиз үчүн. Ассалому алейкум, урматтуу көрөрман. Биздин каналга кош келиңиз. Кунт коюп угуп, олуттуу ой жүгүртүүңүздү өтүнөбүз. Анда эмесе баштадык. Деги бакыт деген эмне? Бул суроого ар ким ар түрдүү жооп берет. А сизчи, муну кандай түшүнөсүз? Бакыт издеп канчасы канчалаган муктаждыктын артынан кууп жүрдү экен. Бирок деги муктаждыктар түгөнөбү? Мен баарына жеттим. Эми эч нерсеге муктаждыгым жок. Чексиз бактылуумун деген адамды укпаптырмын. Андай болсо бактылуулук эмнеде? Жөнөкөй мисал келтирели. Айдап жүргөн унааңыздын, кеменин, учактын колдонуу инструкциялары ойлоп табуучулар тарабынан түзүлгөн. Асманда кеме учпайт, учак сууда жүрбөйт, чөгөт же кулайт. Ал эми улуу Аллах Таала эң кооз, суктанаарлык, жандуу жана жансыз, көзгө көрүнгөн жана көрүнбөгөн канча макулукту жаратты. Эми анын ичинде адамзатын жөн гана жаратып койду десек, акылга сыябы? Анда биздин жашоо инструкциябыз кандай? Аллах Таала айтат: Мен жин жана адамдарды өзүмө сыйынуулары үчүн гана жараттым. Демек, эки дүйнөнүн бактына жетүүнүн формуласы албетте ага моюн сунууда. Түбү жок, дүйнөлүк муктаждыктарда эмес. 5 күндүк өмүрүн улуу жаратуучусун тааныбай өткөргөн инсан кандай гана бактысыз. Ал эми тескерисинче, ага моюн сунуп, анын ыраазычылыгына жеткен пенде чексиз бактылуу. Аллах Таала айтат: Көңүл буруп уккула, Алланы эстөө менен жүрөктөр тынчтык табат. О, менин бир тууганым, сиз издеп жүргөн бакыт жүрөгүңүздүн тынчтыгы эмес беле? Ал үчүн эч нерсе кыйын эмес болгон, баардыгына кудуреттүү жаратуучубуз турганда, бактылуу сыноолорго кайгырууга негиз барбы? Аз да болсо жүрөгүңүз тынчтык издеп, бактылуулукка карай сапар алгысы келип жатса, сизди куттуктайбыз жана төмөнкү 10 кеңешти сунуштайбыз. Бирөөлөргө жакшылык кылыңыз. Көкүрөгүңүз кеңип, өзүңүздү бактылуу сезип каласыз. Жараткандын берген сыйларын сизге келген сыноолор менен салыштырыңыз. Ошондо сиз жоготконуңузга караганда алган нерсеңиз көбүрөөк экенин түшүнөсүз. Өң келбетте, материалдык байлыкта, турмуш тиричиликте жана ден соолукта өзүңүздөн төмөнкүлөрдү караңыз. Ачууланбаңыз, кечире билиңиз, башкаларды түшүнө билүүгө жана айкөлдүк кылууга үйрөнүңүз. Өмүр өтө кыска экенин эсиңизден чыгарбаңыз. Тообо кылып, жараткандан кечирим сурооңузду жаңылап туруңуз. Аллага күнөөкөр болуудан качыңыз. Анткени күнөө жашооңузду ууландырат. Кырсык болуп кетсе кантем деп ойлой бербеңиз. Ар нерсенин өз убагы, ченеми болот. Башыңызга келе турган нерсе сизди айланып өтпөйт. Ал эми сизге келбей турган нерсе баары бир келбейт. Кылган жакшы ишиңиз үчүн эч кимден рахмат күтпөңүз. Жараткандын ыраазычылыгы үчүн гана жакшылык кылыңыз. Башкалардын жакшы жактарын байкап, мактоого алыңыз.
Жаман жактары болсо көз жумуп коюңуз. Бардык жактан төп келишкен идеалдуу киши болбой турганы бул биринчи кезекте сизге тийиштүү. Бүгүнкү күнүңүздү жакшы жашап, өткөн мезгили менен келечек тууралуу сарсана болууга убактыңызды коротпоңуз. Турмушта ар кандай жагымсыз нерселер же оор сыноолор болуп кетүүсүнө күн мурунтан даяр болуңуз. Даярдыгыңыз болсо, сиз үчүн катуу сокку деген нерсе болбойт. Урматтуу көрөрман, видеобуз сизге жакты деген үмүттөбүз. Башкаларга бөлүшүп, жакшылык ишке себепкер болуңуз. Кийинки видеобуз китеп окуунун пайдалары тууралуу болмокчу. Биздин каналдан жан дүйнөңүзгө жана акылыңызга пайдалуу азыктарды алып тура аласыз. Жалпыбызга жараткандын тынчтыгы болсун.